Соцтүйүндөгү анонимдүү бийликчил колдонуучулар, тагыраак айтканда фейк аккаунттар, активист, оппозиционер, көз карандысыз ЖМК жана бей өкмөт уюмдарга каршы көпчүлүктү тукуруу менен эле чектелбестен, коомдук пикирге тескери таасир бергенди да жакшы өздөштүргөн. Мисалы, тигил же бул кишинин маанилүү кызматка дайындоодо, жогорку даражадагы наам ыйгарууда, же тескерисинче бийлик өзүнүн бардык кемчилиги үчүн жоопкерчиликти оодарып койгусу келген атка минерди кызматтан кетирүү сыяктуу. Барыңарга салам, менин атым Найзебек. Бүгүн анонимдүү аккаунттардын активдүүлүгүнөн бийликтин тигил же бул маселелер боюнча кандай чечим чыгарарын, кантип алдын ала божомолдоого болорун айтып берем. Бул үчүн биз фейк аккаунттар жанданган бир нече толкундагы миңдеген комментарий жана бөлүшүүлөрдү талдап чыктык. 2022 жылдын сентябрында президент УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке жогорку даражалуу Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик сыйлыгын ыйгарганы эсиңиздеби? Бул сыйлыкты Кыргызстандын эркиндиги, көз карандысыздыгы жана гүлдөп өсүшү үчүн жасалган баатырдык менен байланышкан мамлекет жана коом алдындагы өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн бир гана жолу алууга болот. Нам ыйгарылып жатканда Ташиев сыйлыктын берилиши күтүүсүз болгонун билдирген. Бирок ошол эле кезде Facebook'тагы анонимдүү аккаунттар жайы менен Ташиевти Кыргызстандын баатыры деп түз эле айтып, баатырдык сапаттарын санап отурушкан. Андай аккаунттардын бири адамдар арасында деген атталып жүргөн профиль. Буга чейин Темиров Life иликтөөчү журналисттер тобуна каршы видеолорду таратып белгилүү болгон. Камчы Ташиевдин баатыр экенин бүткүл кыргыз эли билет. Бир ууч шакалдарга гана жакпайт. Анткени арстан эч качан шакалдарга жаккан эмес. Ташиевдин баатырдыгын даңазалаган дагы башка анонимдүү аккаунттар деле бири-бирине окшош. Адатта алардын бардыгында эч кандай маалымат жок. Бири бийликчил тайпаларда абдан жигердүү, бири-биринин постторун тынбай бөлүшүп турушат. Ташиев Азамат баатыр эненин баласы экен. Көп соопчулук иштерди жасады. Атамбаев эмне салган үйүн самолетко жүктөп чет өлкөгө качты. Жолборс терисин жамынган баатыр бул Ташиев. Назгүл Ташиева деген атты жамынган шектүү профилдин дагы эч кандай маалыматы жазылган эмес. Көбүнчө президент Садыр Жапаровду колдогон постторду бөлүшөт. 2022 жылы июнда баатыр Ташиев менен оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековду кайраштырган маалымат тараткан. Албетте, Жээнбековдун пайдасын эмес. Эй, Равшан Жээнбеков, сен НПО менен Американын кулусуң. Ал эми Камчыбек Ташиев элдик баатыр, сен анын тырмагына тең эмессиң. 2021 жылдын май айынын ортосунда Кумтөр Gold Company'нин сырткы башкаруучусу болуп, теңиз бөлтүрүк дайындалган. Бул дайындоо көпчүлүк үчүн күтүүсүз болгону менен Facebook'тагы анонимдүү барактар качан эле билишкен. Айрымдары бөлтүрүктүн талапкерлигин сүрөмөлөө кампаниясын ал дайындалгандан бир апта мурда башташкан. Айдарбек Нурбеков аттуу башкы бетине президенттин сүрөтүн коюп алган анонимдүү баракча теңиз бөлтүрүктүн кызматка барышын колдогон постторду 10 майдан тартып жаза баштаган. Анын бай тажрыйбасы менен билими Кумтөрдү биздин жарандар башкарат деген 100% кепилдик берет. Ушундай адис көй турганда чет элдиктерге үмүт артып турганыбыз уят деп ал агынан жарылган. Ошол эле күнү Айдарбектин сөзүн дагы бир анонимдүү Сезим Тунук кызы деген аккаунт кайталаган. Барагында Гүлдестенин сүрөтү бар Сезим мынтип жазган. Теңиз бөлтүрүк Кумтөр Gold Company ишканасынын сырткы башкаруучусу кызматына мамлекет сунуштаган башкы талапкердин бири. Абдан билимдүү киши. Анын резюмесин окуп чыктыңарбы? Бөлтүрүк кызматка дайындалгандан кийин профилинде эч бир маалыматы жок, жүзүн көрсөтпөгөн же бир жерден көчүрүлгөн сүрөттү коюп алган бийликчил аккаунттар аны колдогон ондогон билдирүүлөрдү жазышкан. Аларды окуп отурсаң, Кыргызстан алтын казган ишкананын арты менен замат да бутуна турчудай элес калтырат. Бирок 2022 жылдын сентябрында бөлтүрүк жана анын бир нече кызматкери Кумтөрдөгү коррупцияга байланышкан ишке шектелип кармалган. Кийин башкы прокурор Курманкул Зулушев уурулуктун масштабын айтып өткөн. Анын айтымында 1 миллиард сомдон ашык каражат кымырылган. Бөлтүрүк ага тагылган айыптарды четке каккан. Жазында ал үй камагына чыккан. Анткени өзү жана башка шектүүлөр мамлекетке дээрлик 850 миллион сом кайтарып беришкен. Ал эми кечээ эле бөлтүрүктү жогорку профессионал адис деп суктанган фейк аккаунттар бул учурда анын бар экенин деле унутуп калгандай. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин.
2020 жылы шайлоодон кийин толкундоолор учурунда бийлик үчүн күрөш саясий айдыңда гана эмес, соц тармактарда да кызуу жүргөн. Кактус редакциясы бир аз мурда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимовду жана ага таандык делген Мекеним Кыргызстан партиясын колдогон фейктер премьер-министрлик кызматка Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдой баштаганын байкаган. Көз ачып жумганча түсүн өзгөрткөн бул көрүнүштү алардын публикацияларынын скриншотунан көрсөк болот. Урматтуу кыргыз элим, шайлоого бир күн калды. Акыл калчап, ой жүгүртүп, Мекеним Кыргызстанды шайлаңыздар. Элге тынчтык керек. Сооронбай Жээнбеков президент бойдон калсын. Садыр Жапаров премьер-министр болсун. Урматтуу тарапташтар, четте карап турбагыла, унутпагыла, өзүбүздүн келечегибизди тандайбыз. Өз келечегибиз үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн добуш беребиз. Сооронбай Жээнбеков президент, Садыр Жапаров премьер-министр. 10 октябрда Жогорку кеңеш Жапаровду премьер-министрдин милдетин аткаруучу кылып бекиткен. Анткени менен жыйынга депутаттардын жарымы да чогулган эмес. Катышкан депутаттар келбеген кесиптештеринин ордуна ишеним каттын негизинде добуш беришкен. Көп өтпөй ошол кездеги президент Жээнбеков отставкага кетип, Жапаров анын да милдетин аркалай баштаган. Ал эми кийинки жылдын башында расмий мамлекет башчы болуп шайланып, ал тургай конституцияны өзгөртүүгө үлгүргөн. Эми баш мыйзам өлкө башчысына эбегейсиз бийлик берет. Списоги барбы силерде? Жок, бизде ал бир ойдон табылган эмеспи? Каяктан алдыңар ушу 16 миң? Бул Кыргызстанда не может быть канчалык? Ушул жазда болсо бийликчил фейк аккаунттардын активдүүлүгү күтүүсүз тарапка бурулду. Алардын чабуулуна кабылган адам оппозициячыл саясатчы, көз карандысыз журналист, ал түгүл саясий активист дагы эмес. Тескерисинче учурдагы бийликтин чечимдерин актап келген, бийликти такай мактап жактап келген, кайгыны көбөйтпөгүлө деп чакырык жасаган киши болду. Тагыраагы Минкабдын башчысынын орун басары Эдил Байсалов. Акыркы 2 айда Эдил Байсалов тууралуу көп айтыла баштады. Биз 2000ге жакын комментарий жана бөлүшүүнү анализдеп чыгып, Байсаловду бийликчил анонимдүү аккаунттардагы сындай баштаганын байкадык. Активдүүлүк 29 апрелде жогорку чекке жеткен. Анда Байсаловду белгилеген же ушул сыяктуу постторго реакция жасаган 546 учурду эсептедик. Минкабдын башчысынын орун басарына карата чабуулдун күч алышына Шайлообек Атазовдун сөзү себеп болгон. Депутат глобалдык фонддун ВИЧ-СПИД, туберкулез жана безгек менен күрөшүү үчүн берилген акчанын бир бөлүгү ЛГБТ өкүлдөрүнүн арасында оорулардын алдын алуу үчүн бөлүнөрүн айтып кыжырданган. Атазовдун пикиринде бул акчалар кыздар менен кыздар баш кошконуна бөлүнөт. Албетте андай эмес. Анда Атазов Минкабдын төрагасынын орун басарынан качан кыргыз кызына кызды үйлөйт эле деп нааразы болуп сураган. Байсалов болсо грантты бөлүштүрүү боюнча документке кол койбогонун айтып жооп берген. Бирок депутат Атазов менен Байсаловдун кайым айтышуусунан көп өтпөй өкмөттүн орун басары бийликчил анонимдүү аккаунттардын чабуулуна кабылды. Алардын арасында клубга чейин да жазып келген фейк аккаунттар бар. Булар көз карандысыз ЖМК менен активисттерди такай сындап, ачуу тилин агытып жүрүшөт. Бул аккаунттарды колдонгондор Минкабдын башчысынын орун басарынын мурда бейөкмөт уюмдарда иштеп жүргөнүн эсине салып, мекенине чыккынчылык кылган деп айыптап, отставкага кетүүсүн талап кылышты. Эдил Байсалов канча кызматта иштеди, эмне кылганын өзү деле билбесе керек. Ал эми ЛГБТны колдоп, НПОлор менен иштешкенин билебиз. Чет элдик агент деп да жүрүшөт Эдилди. Өткөндөгү билдирүүсүнөн кийин кызматта турууга моралдык укугу жок. Кетсин өкмөттөн. Эдил Байсаловду болсо көрдүк, эмне менен алектенип жүргөн мына. Өлкөнү кумсаларга толтуруп, гей лесбиянкаларга жол ачып жүрүптүр. Муну элге, мекенге кылган чыккынчылык дейт. Эдил кызматын тезинен бошотсун. Алия Алмазбекова деген атталып жүргөн баракта анын өздүгүн тастыктоочу эч кандай маалымат да, чыныгы сүрөт да жок. Бул аккаунтта президент Садыр Жапаров тууралуу посттор жана жаңылыктар такай жарыяланып турат. Ал эми апрель менен майдын ортосунда Байсаловдун кызматтан кетишин талап кылган гомофобдук тексттер жазылган 4 пост чыккан. Бир депутатыбыз аялыңыз, балдарыңыз барбы десе жооп бере албай койду. Демек үй бүлөсү жок, гей деп ойлоп калдым. Кыз менен кыз, бала менен бала үйлөнсүн деп тантыраган. Эдил Байсалов эгер үй бүлөсү болгондо депутат берген суроого жооп бермек да. Демек кандай болуп калат, Эдичка? Эдил Байсалов кыргыз элин уят кылбай, бийликтеги жумушунан кетсин. Ошол акчага Эдичканы сатып ийгиле. Кыргызстандан бардык гейлерди кошуп салып, алмашып салгыла. Жоголушсун кыргыз элин уят кылып бүтүштү. Алия президент Садыр Жапаровду колдоп, Эдил Байсаловга сын жадырган профили болуш жалгыз аккаунт эмес. Мындай аккаунттардын бири аткаминердин пенсия жашын жогорулатууну колдогонун эске салды.
батыштын саясатын колдоп тымызым жүргөн экен да жогору жакта. Улам бир нерсенин башын чыгарып, пенсияга сылып, иштеген пенсионердин пенсиясын кесебиз деп. Пенсия аз болсо иштейт да, болбосо жыргап небере багып отурушмак чоң эне болуп. Эдил Байсалов ээлеген ордун бошотсун. Татыктуу эмес, кыргыздын кусуру урат го эсиңе келбесең. Кетсин. Гейлерди да жок кылыш керек. Кесепети бүткүл коомго тиет. Ошондо гейлердин башчысы, колдоочусу Эдил Байсалов болуп калдыбы? Албетте, бийликчил анонимдүү аккаунттардын Эдил Байсаловго чабуулу жакында аны отставкага кетиришет дегендик эмес. Бирок коомдук пикирди калыптандыруучу мындай маанилүү ресурс текке кетирилбеси анык. Кандай максатта тукуру болуп жатканы белгисиз. Байсаловго белгилүү саясий күчтөр белги берип жаткан болушу дагы, же ал тигил же бул маселе боюнча позициясын өзгөртүшү үчүн жасалып жаткан басым болушу да мүмкүн. Бул видео монтаждалып калгандан кийин Жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакиев Байсалов отставкага кетирилиши мүмкүн экенин билдирген. Анын айтымында Минкабдын төрагасынын орун басары 20 июнда жыйын учурунда парламентке шек келтирген.